кичине бул темадан кичине чыгып кетебиз, потому что алименттердин темасын мен негизинен эле поддерживать этем. Кыргызстанда тилекке каршы балдарын бакпаган аталар көп болуп кетти, ачыгын айтыш керек. Менде бир эле суроо бар да, бул жерде менде бир нече суроолор бар. Кечирип коесуңар, мен жакшы түшүнбөйм силердин сфераңарда, ошон үчүн ушул суроону берип атам. Кээ бир суроолор некорректный болуп калса, алдын ала кечирим сурайм. Судебный департамент при Верховном суде КР эмне иш алып барат? Мен жооп берип коеюнбу? Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики является органом, обеспечивающим деятельность местных судов, а также органов судейского самоуправления и осуществляет исполнение исполнительных документов на всей территории Кыргызской Республики. Чоң рахмат, анда мен туура эле суроо бериптирмин. Анда демек ошол сотто иштеген кишилер силерге карайт экен да, туурабы? Аппараты местных судов, да, аппараттар, да, относятся к судебному департаменту. Анда конкретно Кубат Сырымович, сизге да, мындай менден бул суроо катары эмес, ошол жерде иштеп аткан адамдар жакшы карап койгулачы. Алиментке келген айымдарды тим эле айланайын көкөлөтүп ийишет экен, жүдөтүшөт экен. Тияка жиберип, бияка жиберип, ал адамдар алиментке ойногондон келип аткан жок. Ушундай көп мага ушул обращенияларчы, мен ушу сизди Кубат мырза, ушул сизди издеп жүрүптүрмүн да. Ушундай көп абдан начар неме кылат экен, мамиле кылышат экен. Не заинтересованы. Мен ар дайым айтып келем, ар бир адам өзү иштеген ордунан так жумушун алып барса, өнүгүп өтөбүз. Не заинтересованы, бюрократия менен тияка бияка жиберишет. Мен бир ай менен даже атайын жүрүп көргөм ошол боюнчачы. Жүдөтүшөт. Негизинен ошол процесс болуп атканда неме болот да, туурабы? Жана адвокаттар жардам бериш керек да. Государственный адвокаттар. Мындай конкретно мындай кылалычы. Мындай бир түшүнүп алайынчы мен ушул жерде. Мисалы, айым 1 жылдан бери атасынан, балдардын атасынан алимент ала албай жүрөт. Алган эмес. Заявленияны каяка жазат? Заявленияны каяка берет дейсиздерби? Заявленияны биринчиден соттун чечими чыгыш керек. Ошо атасы менен эне менен тиги балалардын ортосунда тиги келишим болушу мүмкүн, нотариалдык күбөлөндүргөн. Андай келишим жок болсо, андай аял сотко кайрылат. Сот же судебный приказ чыгарып берет, же сот чечим чыгарып берет. Судебный приказ. Ошо сотко кайрылгычакты кимге барат? Сотко кайрылгычак. Мисалы, ошол сотко келди, мына Сокулукский районунда болчу, сотко келди. Кимге жазып берет? Ошол арыздоосун жазат да, туурабы? Арызын жазат да, то есть. Ооба, ГПКнын нормалары менен арызын жазып эле канцелярияга тапшырып коет. Канцелярияга тапшырып, туурабы? Канчадан кийин жооп бериш керек канцелярия? Сот чечими канча, сот процесс канчадан кийин жүрүп башташ керек? Канча күндөн кийин, канча күнү бар? Ошо заявление жазылгандан кийин, арыз жазылгандан кийин канча күндөн кийин? Ал ГПК нормаларында жазылган, соттор канча күндө кандай арызды карай тургандарды. Судебный департамент именно соттордун чечимдерине алардын канча күндө карашына кийлигишүүгө тыюу салынган да. Жо, норма барбы бир? Норма бар. 10 күн, 1 ай, 2 ай, жарым жыл, 1 жыл. Канча норма? Судебный приказ берилгенден кийин 3 күндүн ичинде кабыл алынат дагы, анан кийин 3 күндүн ичинде судебный приказ чыгарылат. Соттун баягы чечим болсо, то есть если по существу рассматривается, то в течение 2 месяцев рассматривается. Демек, ошондо айым арыз жазганда ошондо канцелярия менен жолугат экен да. Туура. Анда ошол канцелярия жагын көбүрөөк көзөмөлгө алып коюңузчу. Жарайт. Анткени орой мамиле кылып атышыптыр. Жарайт, көзөмөлгө алабыз. Кийинкиси сот чечим чыгаргандан кийин төлөсүн деп. Ошол мисалы 1 жылдыкын. Ал жерде майнасына жараша болот, туурабы? Майнасынын бир какой-то проценти да, пайызы да. Туура 70%га чейин максимально. 70%га чейин каралат да, туурабы? Ошол мисалы сот чечим ошону чыгарып бергенден кийин, мынакей 70%-дын майнасынан 70%-ын 1 жылдыкын төлөп берсин дегенден кийин
Эгер дальше төлөбөй койсо ата эмне болот? Үч жолу төлөбөй койсо баягы периодический платеж деп коет, баягы ай сайын төлөйт да в основном. Ошондо 3 жолу төлөбөгөндө злостный неплательщик болуп эсептелет. Кыймылсыз мүлкү же кыймылдуу мүлкү болсо ошого арест салынат дагы, ошону реализацияга кылса болот. Андан тышкары тиги 178 берене боюнча, уголовный кодекс боюнча укук коргоо органдарга арыз жиберилет, аларга чара көрүлөт да. 20 000 сомдон 50 000 сомго чейин штраф же болбосо 3 айдан кийин общественные работы. 3 айдан кийин 3 айдан кийин туура. Эмне себептен андай мындай немелер болуп атат? Жылдап сотту мага мисалы ошондой обращениялар болуп атат, сотту уткан дейт. Бирок жылдап дагы эле жүрөбү дейт да. Эмне кандай болуп атат анда? Эгер сиз айткандай болсо 3 айдан кийин андан бир какой-то неме көрүш, чара көрүш керек экен да. Эмнеге кийин жылдап болуп кетип атат? Туура андайлар чындыгында эле жок эмес, бар. Анткени кыймылсыз мүлкү дагы жок болсо, иштеген жери дагы доходу жок болсо, чындыгында эле төлөбөй жүрүшөт экен булар. Анан тиги аларды ошо 178 берене боюнча бая частно публичное обвинение деп коет экен. Бул сөзсүз түрдө ошол аялдын арызы дагы керек. То есть сот аткаруучунун арызы жетиштүү эмес да, укук коргоо органдарына берген. Ошондуктан тиги аялдар 100% кезде бере бербейт да андай арыздычы. Баягы бул эми мурунку күйөөсү, анан балдардын атасы деп ошондой нерселер болот экен. Атак баягы 178 берене менен алар айып салынган болсо дагы төлөбөй жүргөндөр дагы эле бар. Ал последний рычаг да ошо. Бул жерден мага жаңы эле кат келип калды, арыз кат экен бул дагы. 18/11/2022 жылы, 26/12/2022 жылы, 13/01/2023 жылы кайрылган жыйынтык жок дейт. Сотко кайрылыптыр бул айымчы. Сот аткаруучулары кайсыл кылган иши үчүн зарплата алышат, алимент үчүн 1 сом да албадым, соттук чечим жөн эле кагазбы, соттук чечимдин күчү жокпу, жаш балдардын укугун ким коргойт деп жазып атат мынакей. Мына кат турат менин колумда азыр эле. 1 жылдан ошондо ноябрь кайрылган болсо, 1 жылдан 1 жыл болупту да? Жок. 4 ай болуп калып. Мына азыр эле колумда арыз турат. Жооп берип коем. Бул боюнча чындыгында эле сот аткаруучулар закондук түрдө эле баягы взыскание кыла алат экен да. Если эч кандай мүлкү жок болсо, доходу жок болсо, эчтекесинен эч кандай взыскание кыла албайт экен. Анан бул деген атасынын, балдардын атасынын өзүнүн баягы эмеси да, если действительно андай төлөбөй турган болсо, мүлкү да жок болсо, доходу жок болсо, бизде эч кандай бөлөк рычаг жок да. Анан закондуу түрдө алардан взыскание кылат. Демек ошентип жооп берсин да айымдарга. Проблема ошондо болуп атат да. Жооп келбей калып атат да кайра айымдаргачы. Анда жооп берсин. Сиздин бала чакаңыздын атасынын эчтекеси жок болгонго байланыштуу биз алып бере албай атабыз деп жооп беришсин да. Жарайт, жооп бересиз, бизге кайрылса эле жооп бересиз. Жок, ошо кайрылбай эле, ошол мыйзам ошондой болсун да, кайрылбай эле аягына чейин жеткирилсин да бир жумушчу. Анан мондай кагаздар негизи жогорку кеңештин депутатына келип аткан мондай каттар, бул уят. Бул бизде сот системанын, силердин судебный департаменттин иштебегендигинен ушундай кат бизге жогорку кеңешке чейин келип атат. Бул эжекебиз жогорку кеңештеги мына бүт барына жазып чыгыптыр. Бүт омбудсменге чейин жазыптыр булчу. Анткени жооп жок болуп атат силерденчи. Силер могу министерство, бүт могу өкмөт, бүт барыңар неге иштейсиңер? Анткени биз бир суроо бергенден кийин биз ошол жоопту уккубуз келет. Биз могу жерде отуруп жогорку кеңеште до конца жооп угуп албайбыз. 19 000 адам шайлаган менен. Жооп албай ушул жерде кырылышып силер менен келебиз. Андан кийин анан эшиктер жабылгандан анан кабинетке келип анан шашпай сүйлөшөбүз, анан бири-бирибизге түшүндүрүшүп.
Проблема ошондо болуп атпайбы? Бул нерсе эмеден чыгыш. Азыр мага комментарий бербей эле туруңуз. Неге бул айым мага кат жазып атат? Бул катты мен сизге берем. Аягына чейин жооп беришсин ушу айымыбызга. Жарайт. Анан кийин дагы бир жолу айтып аткан нерсем, жанакы ошол сот ордунда иштеген кишилерге айтып кетиңиздер, андай орой мамилелерди кылбасын биздин жарандарга. Жарайт. Мен ушул жерге ошон үчүн алып келип отургузуп коюшкан, ошондой орой мамиле кылдыртпаш үчүн. Рахмат.